биринчи топтогу майыпмын. Жашоом оор, деле кыйналып жүрөм. Абдилманап Турдуев тубаса ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Анын 2 буту иштебейт. Биринчи топтогу майып 4000 сом пенсия алат. Бирок бул акча Батирге төлөгөнгө да жетпейт. Тубаса майыпмын. Анан басканга чапсын мүмкүнчүлүгү жок дешкен бурачтар анан. Ошо баскан эмесмин. Жүрөм, колескада отурам постоянный. Бирөөнүн кароосуна муктажмын да, бир адам мага жанымда постоянный болуш керек. Болбосо болбойт. Болушуң ушундай да төшөктө гана отурам. Кнопкой колеска жанынан жардам көргөзгөндөр болсо деле жакшы болот эле мага. Өзүм ошону айдай алат элем да эми. Бирөөгө баандай муктаж болбой. Абдилманап Турдуев мындан 3 ай мурун үйлөнгөн. Келинчек экөө Батирдин акчасын төлөй албай. Кара Суу районундагы Курбанкара айылындагы тааныш адамынын үйүнө келгенине 3 күн болду. Бирок бул үйдө да кала албайт. Эми кайда барып жашайм деген суроо менен күн кечирүүдө. Мага эң негизи үй керек болуп атат да. Үй жагынан жаман кыйналдым. Мэрияга арыз жазганыма 3 жылдан ашып калды. Дагы эле тайын жок да, барсаң эле үй салынбай атат, болбой атат дешет. Анан ушу үй жагынан кыйналып жүрөм. Алган 4000 пособия эч нерсеге жетпейт. Жакында үйлөндүм эле. Келинчегим экөөбүз азыр ар жерде кыйналып жүрөбүз да, көрүнгөн үйүндө. Үй жайыбыз жок. Азыр эми утурумдук бир телефон аркылуу таанышкан эле врачкамдын үйүндө жүрөм. Бирден эми 2 күндө кетем да, анан каяка барам. Ушундай кыйналып жүрөбүз. Көзүндө мұң, ойлору чачыраган Абдилманап Турдуев башка адамдар сыяктуу өз үйүндө жашоону кыялданат. Кыялдарым алдыда мен эми эл катары жашагым келет да. Бирөөгө муктаж болбой, өзүмдүн колуман келген нерселер болсо иштеп, ошолор менен алектенип, эл катары жашагым келет. Үйлүү болуу да кыялыма кирет биринчи орунда да. Үйлүү болуу, бала чакалуу болуу, эл катары жашагым келет да мен. Абдилманап Турдуев жубайы менен кыштын ызгар суугунда көчөдө калуу коркунучу бар. Ал кайрымдуу мекендештерден жардам күтөт. Кайдыгер карабаган адамдар мекендешибизге жардам берүүнү кааласа, төмөнкү телефон номери аркылуу байланышса болот. Зиягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.